жүрөгүмө тийип кетип калып, визажист же парикмахер болом деп кетип калдыңыз. Көрөйүн деген көзүм жап калып, бүт машинкалардын баарын сатып. Ошонун баарын жасаганга канча акча турат? Сиз мага акча төлөңүз, анан айтып берем. Дос кызым чакырып, 10 колдун 8 колун кесип алгам. Мен кийим эмне деп айтат? Менин консультациям гана $1000 турат. Күнүнө канча саат спорт кылам дейсиз? 3 саат дейсизби? Ашказаным ооруп атат, бөйрөгүм ооруп атат, өтүм ооруп атат, анан бутум ооруп атат, тизем ооруп атат деген, белим ооруп атат деген проблемам жок азыр. Бүгүн биз сиздердин назарыңыздарга белгилүү модельер, дизайнер, визажист Замира Молдошова менен болгон маектин экинчи бөлүгүн тартуулайбыз. Биринчи бөлүгүндө Замира айым менен кыргыз тили жөнүндө маек курганбыз. Бул жолу Замира Молдошова өзүнүн татаал жолу жана ийгиликке кантип жеткендиги тууралуу айтып берди. Сиз белгилүү модельер, стилист, парикмахер, визажист эмелериңер көп экен, бирок мындай сиздин жолуңуз абдан кызыктуу жол экен да, өткөн жолуңуз. Өзүңүз боз териде төрөлүп, 12 бир тууган экенсиз. Ошол жактан чоң апаңыз сизди ушул модельердин эң биринчи өзөктөрүн берген киши болгон экен. Ошол жөнүндө айтып берсеңиз, кантип башталды ушунун баары? Кыргыздарда көп эле апаларыбыз баягы эме ууз болушат эмеспи? Мен чоң энем ууз киши болгон, мен апам дагы ууз киши. Азыр апам 87-те, азыркыга чейин кадимкисиндей эле жана куракты курайт, аябай сонун курактарды курайт. Биз кичинекей чагыбыздан бери эле шырдакты шырып, кииз жасап, жанагы чийлерди атам экөөбүз, Молдош атам экөөбүз барып чий терип келчүбүз. Ошол эсимде да, чий терип келип, ошо чийлерди кооздоп, ташка илип, анан сүрөттү кантип түшүрүш керек деп ошонун баарын үйрөтчү да. Мен бир тууган эң улуу агам, Болот абам сүрөт тартат, аябай кыйын сүрөтчү. Кадимкисинде эле сүрөтчүнүн окуусун бүтүп, сүрөтчү айылда иштейт, сүрөтчү болуп иштейт. Андан кийинки агам следователь болсо дагы ал дагы сүрөт тартат. Андан кийинки агам мугалим, ал кичине сүрөткө жок. То есть кыздардан дагы мен эжем кыйын тикчи кийимди, мага кийим тиккенди ошол эжем үйрөткөн. Сиңдим кыйын сүрөт тартат. Үй бүлөбүздө баарыбыз тең эле сүрөттү жакшы тартабыз да. Бул атаман болгон болуш керек, себеби атам өзү негизи кыйын киши болгон. Мен азыр Закир Дүйшөнбек уулу бар го, ошону черткен ошо атамга окшоштуруп, себеби атам ошондой кыйын комузчу болчу, ыр жазчы, тамсил жазчы, кыйын киши болгон да. Анан ошон үчүн атамды тартып мен эле музыкальный школда окугам, Комузда. 3 жыл окуп, 2 жыл калганда таштап салып, анан атамдын өзүнүн жасап берген комузу да бар. Азыр чертесизби? Кичине. Ал кармап кайра баштасам бат эле эстейт болушум керек. Кичине эле бүтүм, бирок Чолпон атада музыкалдык мектебинде окугам. 95-жылы Дордойдун жанагы эң өнүккөн убакытта сиз ошол жакта швея болуп иштепсиз, бир швейный цехтан. Анан бир жерден жүрөгүмө тийди деп бир интервьюда жүрөгүмө тийип кетип калып, визажист же парикмахер болом деп кетип калдыңыз. Ооба. Мен биринчи училищени бүткөм да, портной эркектердин өйдөңкү кийимин тиккен, портнойдун окуусун 3 жыл окуп, анан тигип, анда баягы биз окууну бүткөндөн кийин эме болуп калды да, перестройка болуп, анан биз жалаң оптом тиккендерге эметип, бир жак бутум аксап калганга чейин тикчүбүз да, анда машинкалар оор, килтеген үттүк, астынан шамал урат, анан жаңы тигип атабыз, джинсы тигип, канча жолу колумду тырмагымды теше сайып алып, айтар ошентип жүрүп, анан баягы жеке тиккенге өтүп, андан да тажап, анан бир кофтаны, аябай кымбат кофтаны кийгизип алып, анан көрөйүн деген көзүм жап калып, бүт машинкалардын баарын сатып, авирлогумду сатып, анан эмеге чач тарашка өтүп кетип калгам да. Аябай тажап, жана болбой эле баары бир өзүмдүн кесибим баягы дизайнер болгондуктан болбой эле коллекцияларга катышып, бир жылда бир эметип, бир нерсени тигип, азыр деле үйдө отуруп бир нерсени тигип эмете берем да. Анан ошентип жүрүп эле, анан 2005-жылы биринчи жолу өзүмдүн баягы жеке салонумду ачып, анан бизнеске кирип кеттим да. Анан экинчи салон ачтым, анан кетти да, анан окутуучу жайды ачтым, модельный агентство ачтым, анан дом мода ачтым, ушунтип кеттим да, уже бизнеске кирип кеттим. Анан кайра, бирок 2005-жылдан бери эле өзүмдүн коллекциямды жасап, мода жумалыгында катышып турчумун. Башка модельерлерден немени айырмаланасыңар? Эмне үчүн силердин коллекцияңызды көп алат, заказ кылат? Себеби дегенде мен мисалы үчүн мындай да, мисалы үчүн дизайнерлер, биз дизайнер, мен КГУстан бүткөм, мен мисалы үчүн КГУстан бүткөм, ал жерде мен стилист, художник деген эмем дипломдо жазылып турат. Ал жерде сен жалаң сүрөт тартканды үйрөнөсүң, бирок бычканды үйрөнө албай каласың, тиккенди үйрөнө аласың, кичине эле үйрөнөсүң. Же болбосо сен технолог болсоң, анда жалаң бычканды үйрөнөсүң, тиккенди үйрөнөсүң, ушундай да.
Анан биякта болсо менин баягы портнойдун окуусун бүткөнүм, кайра барып чач тарачтын барып окуп, үйрөнүп, бизнес ачканым, анан ал окуусун, чач тарачтын окуусун ачыш үчүн өзүм программаны жазып чыгарып, бүт баягы чучугуман бери алып чыктым да, программасын жазыш үчүнчү. Ошол болду. Анан ошондо отуруп мен стилист болуп калдым да. Мен азыр адамдын оозу ачканга чейинки нерсени, баардык нерсени билем да. Дизайнерлер стилист болуп иштей алышпайт. Стилисттер дизайнер болуп иштей алышпайт. А мен болсо чач кыркканды билем, макияж жасаганды билем, тырмак жасаганды билем, кийим тиккенди билем, бычканды билем, сүрөт тартканды билем. Анан баар бүт образды чогултканды билем. Сиз оозуңузду ачып сүйлөгөнгө чейинки баардык нерсени мен сизге чогултуп берем. Жантан бери сүйлөшүп отуруп, мен сиз менен бир 5 жолу кийимиңизди алмаштырып, прическаңызды өзгөртүп, бүт уже баардык нерсени тизип коем. Бул менин жашоомдогу баягы профессиональный нерсем да. Мен ар бир адам менен сүйлөшүп атып 5 жолу кийинтем, 5 жолу чечинтем, кайра баарын өзгөртүп, мындай болсо мындай болмок, мындай болсо мындай болмок деп эле сүйлөшүп эле, сиз менен сүйлөшүп эле ушундай боло берет да ичимен. Себеби бул менин сүйгөн кесибим. Мен бул кесип менен жашайм, эртең менен ойгоном, түнчүндө уктайм, эртең менен кайра ойгоном, ушундай да. Менин кызым дагы ошондой тиги дизайнер болом дейт. Ал дагы сүрөт тартат. Ушунча көп кесиптердин баарын окуп, ошонун баарына жетишкенчиликке жеткен абдан оор жумуш болуш керек, Жок, сен эгер жакшы көрсөң эмнеге оор болот? Жепче. Эми эң астынан көтөрүлдүңүз да. Мисалы үчүн мына чач тарашка өттүңүз. Ооба. Аяктан кантип мындай бизнесиңиз жакшы болуп кетти? Ал жерде эң биринчи мен маникюрдөн баштагам. Эң биринчи дос кызым чакырып, оң колдун 8 колун кесип салгам. Андан кийин педикюр жасаганды үйрөндүм. Педикюрдү ал аксап кеткен. Анда вообще таман зейземен кесип алгам. Андан кийин чач тарачка өттүм. Ошентип ошол бир дос кызым деле чачын кыркып, кесип, бузуп атып, анан ошол жерден кыялым. Ал жерден дагы мен эмне болуп бир эме коллективде жалаң башка улуттагылар болуп, анан мен эле жалгыз кыргыз болуп калам. Мен аябай кысышты да, ошондо жиним келип айттым да, көрөсүңөр, мен номер 1 болуп чыгам баары бир депчи. Бул жактанбы? Ушул жактанбы? Жок, Кыргызстандан номер болуп чыгам, силер менин астымда иштеп каласыңар деген. Коллективиңиз Кыргызстанда беле же? Ооба, коллективибиз Кыргызстанда болчу. Бул 97-жыл болчу. Анан ошентип чыгып, анан ошондо отуруп, анан жаңы бир чоң элитный салонго кетип, анан ал жерден көп нерсе эметип, Германиянын бир конкурсуна катышып, биринчи орунду алып, айтор ушинтип элечи, баягы өзүң мындай лидерлик эмең болсо болбой эле бар, чыга берет экенсиң да, тырмаланып элечи. Мындай бир жерде отура албайм. Мен мисалы үчүн азыр бир жерде отура албайм. Мага канча жолу сунушташты. Келип мамлекетке иштеп бер, сенин тажрыйбаң керек, мондай иштей албайм. Мен бирөөнүн астында иштей албайм. Мен өзүм бир нерсе ойлоп табышым керек, өзүм бир нерсе уюштурушум керек. Мен өзүм иштешим керек да. Ушундай бир аябай жакшы көрөм. Боштондукту аябай жакшы көрөм да. Чач тараштын эң өйдөкү деңгээлге каяка жеттиңиз? Эң өйдөкү деңгээл болгондо бүт бардыгын үйрөнүп чыктым да. Маникюр, педикюр, визаж, эркектердин чачын кыркам, аялдардын чачын кыркам, чачын боёйм, прическа, бүт баарын үйрөнүп бүтүп туруп, анан бизнеске салонду ачтым. Анда бир салон ачтым, өзүм ачтым. Бир салон ачтым, экинчи салон ачтым, анан ушинтип анан кадрлар керек болуп баштады. Анан окутуучу жайды ачтым. Окутуучу жай ачканда ал жерде аябай өсүп өнүктүрүш керек болду. Программа түздүм. Парижге барып окуп келдим. Ушинтип эле баягы кете берди да. Бул нерсе мындай болот экен, эгерде сен өзүң кесибиңди жакшы көрсөң, алектенсең, ошону мындай number one кылам десең, ушундай болот экенсиң да. Азыр мисалы үчүн максат койсоң. Азыр болсо дизайнерлердин курсу бар, конструктордун, технологдун. Азыр биз дагы эң биринчи цифрабыз 1 болгон курстардын бирибиз да. Бизде окуш үчүн экзамен тапшырыш керек, сертификат алыш. Атайын академия ачкансыз. Мен атайын академия. Негизи академиянын ачылганда 8 жыл болду. Бирок аябай жардамалап көп чыгарганым 1,5 жыл болуп калды. Парижге барып келдим дедиңиз. Парижден мындай мыкты кандайдыр бир кесипкөйлөрдөн үйрөндүңүз да, Сөзсүз түрдө бул Парижге, Миланга мода жумалына барып келген бирден бир себебим, менин проектим бар болчу. Чеберчилер күнү деген 9 сентябрь. Ошондо реалити шоудан команда уткандардын баарын тең ошо Парижге, Миланга мода жумалына алып барып келчүмүн. Ал проектти 5 жыл иштеттим. 5 жылдан кийин кыздуу болуп жаап салдым. Ошондон бери жалкоом кармап иштегим келбей атат, себеби ал аябай оор проект да. Масштабы чоң болуп кеткен аябай. Бирок жакшы болгон болчу. Ошондо
Парижде, Миланда негизи дүйнө жүзүндө кайсы модельерлерди карап үлгү болот сизге? Мен негизи эң жакшы көргөн эки бренд бар. Эки бренд аябай жакшы көрөм. Бул Louis Vuitton менен Skabal. Эмне үчүн? Себеби дегенде Louis Vuitton мен үчүн бул бир кол жеткес нерсе да. Себеби дегенде дүйнө жүзүндө жалгыз гана Louis Vuitton эч качан арзандатпайт. Анан мен өз көзүм менен көргөм, Парижден ошо Louis Vuitton'дун жаңы коллекциясы чыкканда Кытайлардын турган очередин. Ал очеред болсо бир 10 этаж мындай 10 этаж болгон сум болот экен, 10 этаждын бүт болгон этаждын баарына очеред болгон. Анан биз ал жерде бир 5 сааттай жүрдүк, 5 саатта келсек очередте жок, бир дагы сумка жок. Анан алар сатканда паспорт менен бирле кишиге сатат экен, ал киши кайра эметпейт экен. Анан бизге келип суранышты, паспортуңар менен бир сумка алып бергиле деп, биз жок, убактыбыз жок деп кетип калдык да. Себеби биз кыдырышыбыз керек болчу. Мен үчүн Louis Vuitton сапаттын деңгээлин эң биринчи орунда турат. А Skabal эмне үчүн? Skabal дүйнө жүзүндө жалгыз гана бренд, бриллианты бар кездеме чыгарган, анан 999 пробасы бар кездеме чыгарган алтын. Алардын кездемелери кадимкисиндей эле мүлк барго, ошо мүлктө болуп ломбардка, банкка, залогко койсоң болот. Бир квартира сыяктуу. Квартира сыяктуу, бул мүлк сыяктуу эсептелинет да. Анан ал эме Skabалга дагы ошо шоурумуна баргам. Ошо жерде алар 16-кылымдан бери кездеме чыгарышат дагы, 72-жылдан бери эркектердин костюмдарын тигишет. Бүткүл дүйнө жүзүн кыдырып, баягы жеке тигип берген, индивидуальный пошив кылган жалгыз гана ушул Skabal деген бренд. Алардын костюмдары 5000 евро турат. Бир костюму 5000 евро турат дагы. Ал подкладка сиздин ичине сиздин атыңызды жазган подклад болот, топчу сиздин атыңыздан болот, бүт бардыгы тең сиздин эмеңизге болот да. Сиздин атыңыздан жасап беришет. Бул эң эле сапаттындагы биринчи деңгээлине турган бренд да. Мага ушул Skabal жагат аябай. Louis Vuitton'дун өзгөчөлүгү эмнеде? Эмне үчүн именно ушул сумканы ушинтип талап сатып алышат? Бул жерде маркетинг. Тура маркетинг. Тура маркетинг, тура менеджерлер да. Болгон эле ошол. Мисалы үчүн мен жакын арада Кытайга барып келдим. Анан ошол жерден копи деп бизге копияны копи дешип Кытайлар сунуштады. Ошол жердеги барып атайын Louis Vuitton'дун сумкаларын көрсөм таң калдым. Эч айырмасы жок. Эчтеке айырмасы жок. Ал жерде болгон эле эме да, маркетинг, кыйын менеджмент. Мисалы үчүн биз ушул азыркы тапта биз жөн эле Миланды басып коюшубуз мүмкүн. Эгерде туура маркетинг болсо, туура менеджмент болсо. Себеби дегенде биз мурда баягы эмесинен санын көп кылып чыгарчубуз, азыр болсо сапатын көп кылып чыгарып атабыз. Азыр кайсы цехке барбасаңар эле бүт жерде сапаттарына карайт. Азыр айтат, мага кереги жок, мага сапаты керек деп. Сапаттуу биздин Кыргызстандан чыгып аткан кийимдерди көрсөңөр оозуңар ачылат. Ал Россиядан, например, аябай көптөр келет дагы, өздөрүнүн лейблдерин чаптап туруп, кадимки эле итальянский деп биздин сапаттуу сонун костюмдарды бутиктерге алып кетишет. Аябай көп мындай цехтар. Негизи Кыргызстандын ушул тармагы абдан өнүккөндө эмне үчүн ошончун? Бул эми мисалы үчүн бул деген тетиги Советтер Союзунан бери келет да. Советтер Союзунан келе жатат. Анын үстүнө биздин баарыбыздын апаларыбыз уз болгон да. Сайма сайбаган апа болгон эмес, сайма сайбаган кыз болгон эмес. Мисалы үчүн казактардын деле оймолорун карасаңар, бүт эле биздин оймолор. Бүт эле биздикинен тараган, эми мындай бул сөз айта коюп да балекетке калбайын. Бирок мындай каалайсыңбы, каалабайсыңбы, кыргыз негизи өтө мындай байыркы адамдарбыз да, биз байыркы калкпыз. Бизде генетически эметилген да, мындай бар бизде айымдарды. Генетический модельдер турбайбыз. Биз баарыбыз тең эле генетический модельдербиз, чын-чынына келгендечи, себеби баарыбыз эле уз болгонбуз да, баарыбыз эле. Ошондуктан мисалы үчүн азыр маркетолог болсо, кыйын маркетинг болсо эле мындай бир кандайдыр бир башкача көңүл буруп эле мынтип көтөрүп кетсе болот да, көтөрүп кетсе болот. Кыргыз бренд. Кыргыз бренд деп, кыргыз бренд деп көтөрүп кетсе жөн эле Миланды баспасак деле эми Миландан калбаган нерсе болобуз да. Мисалы үчүн Турциядан ашабыз, это точно.
Эмне кылыш керек ушул маркетинг менен менеджмент? Маркетинг болуш үчүн эң биринчи сапатка чыгыш керек болчу. Азыр сапатка чыгып калды. Тигүү цехтери эми маркетинг керек. Реклама. Бул жерде дагы мамлекет дагы кичине кириш керек. Азыр мисалы үчүн мамлекет тигүү цехтерине аябай сонун жардам берип атат. Бизде налог 0,25 болду. Бул өтө сонун жардам да. Эми андан сырткары арзаныраак кредит берсе, мисалы үчүнчү, өсүп өнүккүлө деп мындай контейнер эмес, мына шаарга чыгып, жакшы мындай эмелерди имараттарды курса, мына ушул жерге давайте келгиле, баардыгыңар тең ушул жерге момча ижара арзан болот, же болбосо бир 2 жыл налог төлөбөйсүңөр, момча эметкиле, только кыргыз бренд деп чыгарасыңар десе, анан ошол жерге кыйын маркетологдорду отургузса, кыйын менеджерлерди отургузса, анан дүйнө жүзүнө алып чыкса бат эле. Азыр интернеттин доору туурабы? Жайылтуу иш бат эле. Бул жерде эң биринчи кыйын маркетолог керек да. Азыркы негизи Кыргызстандагы моданын акыбалы кандай болуп атат? Саркештигинин эң популярдуусу эмне болуп атат азыр? Мына мен көрүп атам, мисалы үчүн кыргыз оймойлорду кийген эркектер да костюмдарды кийип атат, кыздар да ошол популярдуу болуп атат, Ооба. Мен да мындай жүрөгүм жылыткан нерсе да. Ооба. Мындай деп биз мындай экенбиз да. Ооба, патриотпуз деп баарыбыз айтабыз. Анан тилге келгенде эле орусча сүйлөп калабыз. Бирок патриотпуз. Анан кийимге келгенде дагы мындай тойлорго кийип барабыз. Бирок жашоодо кийбейбиз. Мен деле ошондоймун. Жөн эле мындай популизммен эметпей эле койгон, популизм болбой эле койчу. Мен деле мына бул кийген кийимдердин баардыгы тең эле мындай саркештүү мындай эме да. Бирок мурдакыга салыштырмалуу биздин азыркы кыргыздын оймолору мурдакка салыштырмалуу көбүрөөк жашообузга кирип баштады да. Бул нерсе дагы өтө кубандырат. Эми кандай деп айтсам, мен биздин элечек мисалга алсак, кышында кийсең болот, бирок кийип жүргөн дагы мындай ыңгайсыз да. Бирок кыргыз элечеги кандай кообуз, биздин апаларыбыз кийип калат, тойго кийип калат. Эми жашоо ушундай экен. Жок дегенде эми кандай деп айтсам, кыргыз оймолорун эмеге кийип калганыбыз, мында жок дегенде тойго кийип атабыз да. Бирок бир жагынан карап турсаң, эмнеге өзбектер уялбайт жашоодо кийгенге, эмнеге таджиктер уялбайт, эмнеге Түркменстан уялбайт, а биз эмнеге антебиз, мен деле түшүнбөйм чынын айтсам. Ошондо азыр мода эмне болуп атат? Ошондо мода азыр эмне мода болуп атат, или кандай болуп атат? Ооба, азыр эмне мода? Кайсы кийим мода болуп атат? Азыр биз деген негизи мода болгондо биз эмеден Европага көз карандыбыз да. Европа кандай мода кылса, биз ошону эметебиз. Бүткүл дүйнө жүзү Европаны карап турат. Пентатоника деген университет бар, ошолор чыгарат, өңдү дагы, моданы дагы, ошолорду карап турат. Ошо негизи башка, мисалы үчүн Европага барганда же Америкага барганда карасаң, ошо Орто Азия боюнча Казакстан, Кыргызстан өтө саркештүү деп эсептелинет. Себеби биздин кыздар, азыр болсо мырзалар дагы мындай моданы карап саркештүү кийинип калышты. Өткөндө Жалал Абадка барганда ошол жактан дагы бир модельер менен сүйлөшүп калдым. Ал айтып калды, Жалал Абад, Ош мына түштүк тараптарда мындай яркий түстөрдү жакшы көрөт деп, кызыл, жашыл деп, а Бишкекте карама каршы мындай кара, анан мындай серыйларды кийет экен да. Ошондой барбы? Эмне үчүн ошентип бөлүнөт деп ойлойсуз? Негизи биздикилер мындай яркий кийсе мындай жарашпайт деп айтышат да, кара эле кийинчи же мындай мындай да. Эгерде мода жагынан алсаң, кара өң эң эле кымбат өң болуп эсептелинет. Кара өңчү. Анан психология жагынан алсаң, депрессиядагы адамдар кара кийишет дейт. Эми психология жактан алсаң. Бирок мен стилист катары билем, сен кийим аркылуу бүткүл дүйнө жүзүнө өзүң жөнүндө айтып бересиң да. Мына мен ушундай, менин подсознанием ушундай, менин мындай жашоом ушундай, жашоого болгон мамилем ушундай деп, көз карашым ушундай деп кийим аркылуу сен айтып бересиң. Биз аны байкабайбыз, бирок ошол нерсени мындай биздин психологиябыз кандай болсо, биз кийим аркылуу ошону айтып беребиз да. Анан, мисалы үчүн, мен кийим эмне деп айтып атат мен жөнүндө? Сиздин кийимиңиз эмне деп айтып атат? Сиздин кийимиңиз менин настроением жакшы. Менин жашоого болгон көз карашым жакшы. Мага баары бир силер мен жөнүндө эмне деп ойлосоңор деп айтып атат.
Эмнеге? Эмне үчүн? Бирок чынында ошондой да туурабы? Туурабы? Мен таптымбы? Ооба. Себеби Кантип билип койдуңуз дегенди? Себеби стилист барабар психолог. Стилист болуш үчүн психологияны өтөсүң да. Мына мисалы үчүн сизге жекече заказ менен келгенде, мына менин бир имиджимди куруп бер, мага имиджим эмне жарашат дегенде ошо эмнени карап түзүп бересиз? Ал жерде эң биринчи мындай да, негизи бизде баардыгыбызда тең мынтип мындай ой орноп калганда, мен туура эмес кийинем деген. Ал эмне үчүн? Себеби дегенде ойлойт да, мен по-моему туура эмес кийинип атат окшойм деген нерсе дайыма бар да. Сизде деле бар ал нерсечи. Бирок стилист болгондон кийин эң биринчи технический жагы бар. Мисалы үчүн сизге кайсы өңдү жарашыш үчүн анчын өзүнүн бир технический описаниясы бар да. Ошо сизге кайсы өң жарашат, кайсы фасон жарашат, кандай кийгенде сиз боюңуз узун көрүнөсүз, арык көрүнөсүз деген сыяктуу нерсенин баардыгы тең кийим аркылуу баардык нерсени чечсе болот. Бирок негизи баягы ийгилик анан барабар кийим деген, стиль деген бул туура нерсе да. Ийгиликтүү болом десең, сен сөзсүз түрдө стилиңди да карашың керек. Мына мисалы үчүн мени карап мен кандай кийинишим керек деп ойлойсуз? Сиз мага акча төлөңүз, анан айтып берем. Жок, эки сөз боюнча. Мисалы катары мен сизге чачыңыздын прическаңызды оңдомокмун башкача. Эмнеге? Себеби бул прическа сизди сулуу кылбайт экен. Сиздин жакшы жерлериңизди алып чыкпайт экен дагы, сизди кайра мындай өңүңүздү алып чыкпай, түрүңүздү суук кылып көрсөтүп коет экен. Бул прическа. Бул сизге жарашпаган прическа. Бул биринчиси. Өң жактан алганда бул нерсе, вот мен биринчи психология катары жагынан карадым да, мага баары бир деп атпайсыңар, бирок эгерде сиз өзүңүзгө баары бир деп карабасаңыз, мен сизге башкачараак кийинтмекмин. Мисалы үчүн кандай? Өңү башкабы же? Өңү башка, фасону башка, бардык нерсени башкача кийинтмекмин. Сиз таптакыр башка адам болуп чыга калмаксыз. Сиз мындай жеке заказдарды көп жылдыздардан, мындай белгилүү адамдардан аласыз, туурабы? Ооба. Ошонун арасынан мындай эң кызыктуу бир заказдар же каалоолор болду беле? Көбүнчө мындай да, мисалы үчүн бул менин жумушум да. Мен бул жумуш үчүн акча алам да. Мен ушинтип акча табам. Анан мындай суммаларга бөлүнгөндө, могу сумманы төлөсөң момундай кызмат аласың, могу сумманы төлөсөң момундай кызмат аласың депчи. Анан ошол сумманы төлөп бергенден кийин, мисалы үчүн үйүнө барып баягы гардеробун карайбыз да. Анан көбүнчөсү 80% кетет да, айылга кетет, там иши кылып таратып берет, ушундай болот да. Анан бир мындай эме болгон, эми ал жерде мындай да, мен ошо эгер эркек мырзалар мага кайрылса, мен айтам эң биринчи сиз мырза болсоңуз, аялыңыз менен келиңиз деп. Себеби кызганыч болбосун, эч кандай сөз болбосун. Анан мен сиздин гардеробуңузду тазалап атканда келинчегиңиз жаныңызда турсун деп, ушундай требовать этем. Анан бар, конечно, эмне деген нерсе болот. Көбүнчө ушунча акчанын баарын эмне кылабыз эми деп, анан мен аларга суроо берем да. Макул, мен калтырайын анда. Сиз анда ошончо эле жүрө бериңиз, анда ушуну эле кийиңиз, анда мага эмне кайрылдыңыз? Сиз өзүңүз стилист болуңуз, мисалы үчүн келинчегиңиз стилист болсун, жүрүңүз. Азыр айырмасын билесиңер да, сүрөткө тартып, ошону көрсөтөм да, мынакей. Бул буга чейин болчу, бул мындай болду деп. Мен магазиндерде, дүкөндөрдө кайсы жерде кандай кийим табар, баары беш колдой билем. Эгер таппасам, анда өзүм тигип берем. Себеби альбомду түзүп берем да аларга. 4 сезонго альбом түзүп берем. Ошо мындай жолугушууларга кандай барыш керек, эгер чиновник болсоң жумушка кандай кийинип барыш керек, шернеге кандай барыш керек, тойго кандай барыш керек, тоого чыкканда кандай барыш керек, кандай бут кийим, кандай саат, кандай духи, кандай крем, бүт бардыгын тең, ошонун бардыгын тең түзүп берем. Бул нерсени алар көбүнчө элдер ойлойт эме депчи, эми бул болбогон эле нерсе, экелентүү, бирок баягы ийгилик барабар стиль деп атпайбы, жоксо стиль барабар ийгилик деген дагы бул экөө бир мындай таразада бир таразада бир турган нерселер да. Экөөнүн ташы тең бир. Ушунун баарын жасаганга канча акча турат?
ар кандай эми ушул 4 сезон тең духисине чейин саатына чейин all inclusive деп коелучу. менин консультациям бар ал жерде. Консультация бул биринчи консультация болуп атпайбы. Эмеске консультация бергеним үчүн акча алам. Андан кийин анан барып магазинде дүкөндөрдү кыдырабыз, силерге кийим алабыз. Жок, ошол мен мисалы үчүн мына полный all inclusive деп атпаймынбы, ошонун баарын тандасам канча турат ошол? Менин консультациям гана $1000 турат. Андан сырткардан барып кийимдерди алабыз, ага өзүңүздүн акчаңызды аласыз. Ошонун баары полный кошкондо. Да. Канча болот? $1000 болобу баары кошкондо? Жок, ар кандай. Кээ бирөө айтат, мен арзан кийим келбейт, жүрүлү атайын мындай. Жок, сиздин эле консультацияңыз. Менин эле консультациям $1000 турат. Калганын баарын өзүнүн акчасына алат. Бүт акчасын алат, ооба. Саясатчыларды кийгизесиңерби, биздин саясатчы? Кандай кийинет биздин саясатчылар? Сиз мисалы үчүн мындай айтсаңыз, мынтиш керек, тынтиш керек десе, угабы сизди? Угат. Айрыкча кайсы жерден угат, жаңы депутат болуп баратканда угушат. Андан кийин анан уже мындай карасам, бир жылдан кийин кайра мынтип барып уже эмеси бүткөнгө чейин уже өзлөрүнүн эмесине кирип кетишет да кайра. Баягы классика деп коет го өзүн. Ооба, көнүп калган. Негизи кантип кийинишет биздин саясатчылар? Жакшы эле. Эмне жетишпейт аларга? Вкус. Акчалары бар, бирок эмелери жок да. Вкусу жок. Вкусу жок. Эгерде сизге кайрылса, көп эле саясатчыны башкача кийинтирмексиз да, Ооба. Биздин шоу бизнестеги жылдыздар вкустары барбы? Бар. Жакшы эле. Алар да кийинтесиңер. Да, ооба. Анан кандайдыр бир кызыктуу бир неме жокпу, аңгеме жокпу алар жөнүндө? Азыр атын айтпайм мүмкүн. Жок, ооба, атын айтпай, бирок мындай эстей албай атам. Көп эле кызыктуу окуялар болот, негизи эле мындай стилди алмаштырып атканда көп эле окуялар болот, бирок эстей албай атам. Анда эң кызыктуу проектиңизди айтып бериңизчи. Жашоомдогу. Жумушуңуздагы. Менин проектлерим арасынан эң эле кызыктуу Каныкей болгон. Каныкей жаңы ырдап чыкканда ошондо продюсери Мамасадык Багышев экөөбүз ошол мага кайрылып, анан экөөбүз баштаганбыз негизи. Анан ошондо жанагы Каныкейди ар кандай алып боёп, чачын мындай кылып кыркып, ар кандай салбаң-сулбаңдарды кийинтип, кагаздан көйнөктөр жасап, бетине фольга чаптап, ошонун баарын мен жасагам. Кыргыздын Леди Гагасы деп коет. Себеби дегенде, ал жерде мындай да, сен стилист катары сага астыңа тапшырма коет да. Мен сурадым, эмне деген тапшырма турат дегенде, продюсер айтты, Мамасадык Багышев, Каныкей, анан чудачка деген кылыш керек. Мындай туура Леди Гага кылыш керек да. Ошондон чыкканда ушул идеянын бардыгы. Ойдун баары. Дагы кайсы жылдыздар тейлейсиз? Чоң мындай жаңы жылдыздардын, мисалы үчүн Каныкейди тейледим, андан кийин мындай чоң өзгөрүүлөрдөн Жидеш болду чыгып баштаганда, андан кийин Назми көнүп калган эмесинен чыгарып туруп кайра башка таптакыр башка стилге отургуздум, бирок ал азыр андан кийин өзүнүн эле стилине кетип калды. Эми ырчылар толтура, Гүлнара Кахарова, Гүлнур Сатылганова, Урмат Усенов, Неля, Асема, ким дагы, көп эле ырчылар келет негизичи. Бирок мисалы үчүн мындай таптакыр мындай жалаң менин стилиммен чыккан Каныкей болду. Сиздин оюңузча эң саркечтүү саясатчы ким бизде? Эң саркечтүү саясатчы деп билбейм. Чын айтайынбы? Мен саясат менен ишим жок. Таптакыр ишим жок. Саясатчы, бирок мага биздин президенттин стили жагат. Мындай жакшы кийинет. Биринчи лединин дагы стили жагат, жакшы кийинет. Так мен саясат менен ишим жок, таптакыр. Мен лентамды ачсаңарчы, бүт эле конструирование, бүт эле технология, мода, бүт показдарда ошо таң калыштан өткөндө бир нерсени айтып берейин. Өткөндө Дасмияда кийинип атып, бирөө мындай эмесин Инстаграмын күйүзүп коюптур да, бир аялчы. Анан Инстаграм күйүзүп койгон, ошол жерде мынтип эменин
Россиянын сырткы министри, сырткы иштер министри сүйлөп атат да, эмеде Карабахты алып койгонуна биз эч кандай тиешебиз жок деп айтатса, мен деп оозум ачып, эмне Карабахты алып койду деп атам да. Десе тиги аял мени аябай жаман көрүп карап туруп, эмне билбейсиңби, 4 ай болду Карабахты каяка алып койгонбу, каяка бир жака киргенби, эмне сиз билесизби? Азербайжанга кирген, аябай таң калдым да. Деп туран мени суратпай, эмне Газада эмне болуп атканда билесиз? Анан жок, билем, согуш болуп аткан, бирок мен билгим келбейт дедим да. Себеби мен өзүмдү өзүм ошо саясаттан, ошо болгон негативден коргойм. Себеби дегенде, ошо Газадагы эле согушту, же болбосо Палестинадагы согушту мен эч кандай эчтеке кыла албайм, бирок канча менин бул жериме негатив кирет дагы, канча деген мен ден соолугум, убактым, энергиям кетет. Мен андан көрчү ошол энергиямды башка жаратуучу нерсеге коротушум керек деп. Ошон үчүн мен такыр саясат мен таптакыр сессияны да көрбөйм, депутаттардын урушуп талашып атканын да көрбөйм, кимди өлтүрүп атат такыр көрбөйм. Көргүм да келбейт. Бирок саясатчыларды тейлейсиңер да? Тейлеп. Бар. Аттарын айта албайм. Айта албайсыз. Айта албайм мен, себеби бизде мындай, мен да сүйлөгөн бирөө менен иштегенде сөзсүз түрдө договор менен иштейм. Конфиденциальность болушу керек. Алар дагы, мен дагы. Анда негизи Кыргызстанда мындай эң саркештүү адамдарды айта аласызбы? Мира Жаңгарачева. Аябай жагат. Ошол айым мага аябай жагат. Мырзалардан болсо Өмүрбек Бабановдун стили жакчы мага. Өмүрбек Бабановдун эмнеси? Кийимиби же? Кийими, стили. Саясатчы катары мага кызык эмес. Мага жок, прическасы, кийингени, алып жүргөнү жагат да. Жакчы. Мүмкүн алдагы бир модельер менен иштешет, Мүмкүн да. Анан жумушуңузда мындай характерин көрсөтүп, буну кийбейм, бул туура эмес деген мындай капризный бир клиенттер бар. Ошолор менен кантип иштешесиз? Баары капризный. Баары? Акча төлөп атышат да. Аз эмес акча төлөп атышат. Баардыгы каприз этишет. Мен кийбейм, айрыкча тиккендечи, бул жер мындай болуп калды, дайыр болгондон кийин кайра өзгөртүп, кайра өзүм акчама сатып алып, мындай нерсе толтура. Кантип тил табышасыз ошолор менен? Дипломатия. Анан көбүнчө 80-90% менин сөзүмө ишенет, анан менин сөзүмдү угушат, себеби мен профессионалмын. Ким менен кыйыныраак иштеген? Жөнөкөй заказчиктер мененби же жылдыздар мененби? Эч айырмасы жок. Кээде жөнөкөй заказчиктер жылдыздардан ашып түшүшөт. Кээде жылдыздар тилен, ар кандай адамдын өзүнөн да, ал мындай мен бөлө албайм, булар менен жеңил, булар менен оор деп. Жылдыздар менен иштегенде сен өзүңө мындай жоопкерчилик аласың да, бул сахнага чыгат, бул сахнага чыккан адам, бул сенин рекламаң. Басып жүргөн рекламаң да. Ким тикти? Баланча тикти. Анан ошону көрүп туруп аны башкалар келет. Бул баягы цыганский реклама деп коет, ошондой. Анан азыркы пландарыңыз кандай эме? Пландарым негизи чоң, азыр бир кыйын бир дизайнерлердин чоң бир школун ачайын деп атам, мектебин ачайын деп атам. Ошол эми дагы 1 жыл керек болуп атат, дагы даярданганга. Академиядан тышкарыбы? Академиядан тышкары, Орто Азияда жок колледжди ачкым келет атат. Кимди окутасыз ошол жакта? Дизайнерлерди окутам. Жалаң дизайнер. Жалаң дизайнерлерди. Ал жака өзүңүз окутасызбы же? Мугалимдер болот, өзүм окутам. Миландан эмени алып келем. Маккуиндин мода үйүнөн сүйлөштүм уже. Тиги Шанелдин мода үйүнөн сүйлөштүм, мугалимдер келип сабак беришет. То есть Орто Азияда жок колледжди ачкым келет. Ошондо Бишкекте болот. Ооба, Бишкекте. Азыр ошол план кайсы? Эми дагы 1 жыл бар. 1 жыл даярдык көрүш керек болуп атат. Анан жакында кандай коллекцияларыңызды дагы көрөбүз? Азыр жаңы коллекция даярдап атам. Батырларга арнаган, батыр кыздарга арнаган коллекциям болот. Андан сырткары кыз узатуу дагы. Эми мен сатып акча табышым керек да. Анан ошо кыз узатуу өзүнчө болот, бирок андан сырткары дагы батыр коллекциям. Эбак эле эскиздери бүткөн. Кытайга барып дагы кезинем издеп эметип келдим, бирок көбүнчө кол менен тартып, кол менен жасап эметиш келген. Батыр деген бул жанагындай эпос сыяктуу да, кыз сайкал сыяктуу.
Ошол азыр популярдуу болуп атабы? Жок, жөн эле жасагым келип атат. Аны каяка кийет анан кыздар? Аны болсо мен аны сатпайм, аны болсо жалаң эмелерге, показдарга кетирем. Дүйнөлүк аренанын показдарына кетирем да. Ал сатылбайт. Аны клипке алып түшсө болот, сүрөткө түшсө болот, бирок сатылбайт. Ал кетет. Мен ушундай бир коллекциям чыккан. Азыркы убакытта канча чач тараш салонуңуз бар? Жок, менин салонум жок. Азыр аштым деп атпадыңыз, саттыңызбы? Биринчи бир салон аштым, анан 2 салон аштым, бирөөнү жаап, кайра бирөөнү калтырып, анан ал кичинекей болчу, аны чоң кылып 250 квадрат кылып алып, 2019-жылы салонду саттым. Чач тараш темасын жаптым. Анан эң акыркы мына 1,5 жыл болду, чач тараш курсун дагы жаптым. Эми жалаң гана дизайнердин гана академиясы бар. Жалаң кийим тигем, чач менен ишим жок. Чач, макияж. Чарчап кеттим аябай. Чарчадым. Баары бир болбой эле дизайнерлик өзүмдүкү экен, аябай жакшы көрөм, сүйөм, ушул жумуш менен алектенем, жашайм, анан өзүмдүн неме менен эле алектенейинчи деп баарын жазып, эмне сатып, жаап салдым. Академияңыз боюнча сөз кылсак, ошол академияга кириш үчүн эмне кылыш керек? Анан ал академиядан эмнени алып чыгат элдер? Мен академиямда кимде ким дизайнер болом десе, ошо дизайнерди окутуп сүрөт тартканды үйрөтөбүз биринчи. Сүрөт тартып, коллекция жасаганды үйрөтөбүз. Андан кийин 3 в 1 дегенибиз бар. Ал жерде бычканды, тиккенди үйрөтөбүз. Андан кийин өзүнчө конструирование бар, опыттар бар, экзамен, тест тапшырып, тесттен өтсө, жалаң конструирование үйрөтөбүз. То есть мындай конструированиянын эмесин алдыга кеткен жагын үйрөтөбүз да. Ал жерде 3 нерсе кошулган: американский, российский, европейский, анан эң акыркы 4-үчүсү авторский, ошо 4 кошулуп, ошол 4 метод менен үйрөтөбүз конструирование. Андан сырткары компьютерное конструирование бар. Баарды кол менен үйрөнүп бүткөндөн кийин компьютерге отурат да, компьютерни үйрөтөт графисти. Андан кийин кимде ким закройщик болуп иштейм десе, аны дагы үйрөтөбүз. Жок, мен уже тигип атып тажап кеттим, швея болуп иштегим келбейт, тикмечи болуп иштегим келбейт, мен технолог болом десе, аны дагы өзүнчө үйрөткөн курсубуз бар да. Себеби мындай курстар эч жерде жок. Демек өзүңүз жанагындай эмгек жолун өткөндүн баарын ошо академияңызга салып кыласыңар да. Единственное, чач тараш жок аякта. Аякта чач тараш жок. Калгандын баары бар. Анан мына 30 жылдан бери чоң тажрыйбаңыз бар. Азыркы баштап аткан модельерлерге, негизи бизнесмен алек болгон айымдарга кандай кеңеш берет элеңиз? Кандай кеңеш берет элем? Кыялдангыла. Кыялдан кийин кечке кыялданып жата бербей, ошону кыялыңарды максатка айландыргыла. Максатка айландыргандан кийин анын жазып чыккыла. Акчаңар жок болсо дагы жаза берип, жараткандан сурана берсеңер, эбептен себеп болуп, баары бир ошо максатыңарга жетесиңер. Максатка жетүүнүн эң биринчи эрежеси бул токтош керек. Жыгыласың, жыгылдыңбы? Жыгылгандан кийин кайра турганда эмнеге жыгылдым деп анализ кылып, эмнеге мындай болду деп туруп, анан бул жерге келгенде тургандан кийин кайра ушуну катаны кайталабаганга аракет кылыш керек. Анан кете бересиң, кайра жыгыласың. Кайра анализ кыласың. Ошентип жашооң аябай кызыктуу өтөт. Демек, ким жыгылбаса ошол максатка жетпейт экен да. Жыгылмайынча болбойсуң. Сен жыгылмайынча өспөйсүң. Сен жыгылмайынча сен өсүппөйсүң, өнүкпөйсүң. Мен дагы банкроттон өттүм. Мен дагы банкрот болуп, мен аябай сүйүнөм азыр банкрот болгонума. Качан банкрот болдуңуз? Айтпай эле коеюнчу, банкрот болдум, кайра турдум бутума. Бирок аябай сүйүнөм. Мен аябай чоң суммага банкрот болдум. Банкрот болдум, кайра турдум. Ошо кайра турганда анализ кылдым да, эмнеге банкрот болдум деп. Эмнеге банкрот болдум баарын жазып чыктым. Бирок банкроттон туруш дагы оңой болгон жок. Мен азыр банкроттон туруп алып сүйүнүп атам да. Эгерде ошол банкрот болбогондо, мен мынчалык өзгөрмөк эмесмин. Мен ушунчалык трансформация болмок эмесмин деп. Себеби ошол жаратканым банкрот аркылуу мени өзгөрттү да, мындай айткандачы. Мен арыктадым, менин кыймыл аракетим өзгөрдү, менин көз карашым өзгөрдү, менин адамга болгон мамилем өзгөрдү, баардык нерсе өзгөрдү. Тамакка болгон, спортко болгон, керек болсо машинага болгон дагы мамилем өзгөрдү. Баардык нерсе өзгөрдү. Баалуулуктарды башкача карадыңыз да ошондо? Баалуулугум аябай өзгөрдү. Аябай өзгөрдү. Ушул жашка келип алып, эми араң өзүм менен өзүм таанышып, банкроттон кийин өзүм менен өзүм таанышып, жолугуп, өзүм менен аябай жүрөгүм түшүп, экөөбүз кучакташып алып, ыйлап, эми келем оңололу деп
экөөбүз сүйлөшүп алып оңолуп келатабыз. Азыр болсо жөө басканды жакшы көрөм, туура тамактанганды жакшы көрөм, спортко барганды жакшы көрөм. Негизи эле мен дайыма күлүп айтып калам да, Кыргызстанда биз Кытай эмеспиз, биз даже Казакстан эмеспиз да. Кыргызстанда, Бишкекте туура жашап, калп айтпай, өзүңдү туура алып жүрсөң, сен да көбүрөөк акча табат экенсиң. Эмне үчүн? Себеби биз азбыз. Бияктан түкүргөнүң аламиттин айдында нугулуп калат да. Чын, мен күлө берем, ушу Бишкекте даже сол жака да баса албайсың. Баары бирибизди тааныйбыз. Мени баары тааныйт. Мен сол жака да баса албайм, оң жака да баса албайм. Түз жүрүшүң керек, түз эметишиң керек. Анан негизи эле мындай туура тамактанып, жашооңду оңдоп алсаң, жашооң жеңил болот экен. Мен жыргап эле калдым. Баш оорум жок, жүрөк оорум жок, давлениям жок. Мындай ашказаным ооруп атат, бөйрөгүм ооруп атат, өтүм ооруп атат, анан бутум ооруп атат, тизем ооруп атат деген, белим ооруп атат деген проблемам жок азыр. Мен күнүнө 10-12 километр басам. Күнүнө жумасына 3 жолу 3 сааттан спорт залга барам, бассейнге сүзөм. Кадимкисинде эле спорт залга барып 3 сааттан заниматься алектенем да. Бул нерсе болгон үчүн мен белим да оорубай калды. Менин белимдин 4 жерине грыжасы бар болчу. 9-7 деген размер менен. Менин белим ооруганда көнүп да калгам да. Таптакыр оорубайт азыр. Башым да оорубайт, кирип менен да оорубайм. Элдин баары ооруп атса, мен иммунитетим эме да, энергиям да көп. Каяка жиберерин билбейм энергиямды кээдечи. Ошон үчүн спортко барып тим эле тердеп кургап өлтүрө мындай алектенем да. Аны көрүп мени көрүп кызым дагы спортду жакшы көрөт. Мени көрүп кызым дагы сүрөт тартат. Мени көрүп кызым дагы YouTube'дан бирдемелер жазып, үйүмдө кухняма карасалар, маңдайымда бүт эмелерим бар жазылган. А4-ге эмне жакшы нерсе сөз уксам, өзүм эмне жумуштарды бүтүрсөм, бүт ошо маңдайыма жазам, анан чийем. Кызым дагы ошентет. Себеби мен кызым үчүн күзгүмүн. Тамактан эмнени өзгөрттүңүз? Тамактан мен таптакыр азыр нанды жебейм, камыр жебейм, газировка ичпейм, сахар жебейм. Калган баарын жей берем. Мен мурда нан жебе, мучной жебе десе, эмне тамак жейт десем, көрсө тамак толтура экен. Гречка бар, күрүч бар, манты жегим келсе ичин жейм, лагман жегим келсе күрүч менен жейм, 5 бармак жегим келсе этин жейм дегендей да. Самсы жегим келсе самсыны сырты менен жеп коем кээде. Таптакыр эле мындай өзүмдү тыйа салбайм, кээде жеп коем. Ал эчтеке болбойт андан. Бирок эң негизгиси тамак анан кыймыл экен да, жөө баскан. Мисалы үчүн мен машинемди өзүмдү ыйлатып туруп эле Land Cruiser'имди сатып салгам. Антпесе азыркы мындай болот экен да, мен азыр мына мояка эле барып келе коюп турам, жөө басам. Бир шылтоом бүтпөйт десеңер. Азыр мына могу эми биринчи күндөн баштабасам карап тур, мен атым өчсүн деп коелу. Кайра эле биринчи күндө эле, экинчи күндө эле машинеден түшпөйсүң. Азыр айлам жок. Маршрутка түшөйүн десең тыгылып, момтип эме аргандай да. Анан ошон үчүн 1 саат мына силер менен сүйлөштүм, 1,5 саат эрте чыктым, бир 2 мүнөткө кечип калдым, бияка келдим. 7 километр бастым дедиңиз. 7 километр, 700 метр болот экен, теги биздин райондон бияка келгенге чейин. Анан негизи эле жөө жүрөм да, аябай жакшы көрөм жөө жүргөндү. Азыр жөө баспасам кадимкисиндей мындай башым ооруп, сыгылып чыгат да. Ошондуктан сөзсүз түрдө эс алган күндөрү дагы чыгып алып парктарды айланып жөө басам да. Туура сөз айттыңыз, мына биринчи күнү баштайм же айдын башында баштайм деп ушундай маселе коебуз. Кантип башташ керек ошону? Бир нерсени баштайм да, тамеки таштайм десеңер, азыр таштагыла. Мына момду таштап бутуңар менен басып баштагыла да, мисалы үчүнчү. Ошон үчүн бир нерсе жашоом өзгөрөт десеңер, биринчи күндү күтпөгүлө, экинчи күндү күтпөгүлө, жазды же жайды күтпөгүлө. Бирөө бар болчу, айтпай эле коеюн эме деп. Чуркайт элемиз, спортивный костюм керек болсо, спортивный костюм алдык. Андан кийин анан бут кийим алыш керек жакшытып, аны да алдык. Анан эми чуркабайсыңбы сен, жаан жаап атпайбы дегендей да. Ошондуктан мен жаан жаап атабы, каар жаап атабы, күн катуу тийип атабы, мен такыр токтотпойм. Кышында деле аябай суук болгондо бетим могу жерлерине кичине суук тийгизип алдым да. Ошо жерлерим эметти, анан больницага барып Масюкө айттым, чересчур эле кетпей эле кой, анча жаныңды кыйнап. Мен кыйналбай эле, мен жөн эле жөө басканды жакшы көрөм деп. Дагы бир шылтообуз бул убактыбыз жок. Жумуш убактыбыз жок. Сиздин мына толтура бизнесиңиз бар, чоң бизнесиңиз бар, академияңыз бар, коллекцияңыз бар. Кантип жетишип атасыз баарына? Күнүнө канча саат спорт кылам дейсиз? 3 саат дейсиз? 3 саат.
жумасына 3 жолу. Экинчи Андан тышкары башка жака жетишкенге да убакыт бар да, жөө барганга. Ооба да. Машина жөө. Мисалы Кантип жетишип атасыз? Мисалы үчүн мен эртең менен кызымды 8де сабакка кетирем, сабакка кетирдим. 8де эле чыгам үйдө. Өзүм 6да турам. 5:59 ойгонум дайыма. 1 мүнөт жетпей 6. Режим. Турам. Мен кызымды тургузганга чейин да толтура нерсем бар да. Мен үйдөн күндө 10 каалоомду жазышым керек, 10 мүнөт китеп окушум керек, 10 мүнөт жанакы лимфа узлаларды эметкен зарядка жасашым керек. Бүт бар 10 мүнөт меники. 10 мүнөт сүрөт тартышым керек. Баарын эметип мен ошону 1 саатта бүтүрөм дагы 7де кызымды тургузам. Анан кызым да тургузуп алып, анда жылуу суу ичиришим керек, анан витаминин беришим керек, кичине зарядка жасашыбыз керек, анан жуунуп тазаланышыбыз керек, анан тамак беришим керек, витаминдерин беришим керек, салышым керек. Кызым чыгып эле кызым менен аркасым эле. Кызым менен кошо экөөбүз жарышып кийинебиз. Кызым ойгонго чейин боенуп алам, же болбосо боенбосом эметип анан сразу эле чыгып кетем. Жөө Дасмияга жетем, анан ал жерден 10 мүнөт берем, кийинип, кардиого 20 мүнөт токтобой чуркашым керек. Ушундай да меники ар бир саатым, мүнөтүм жазылган. Армияда экен да. Өзүм мындай да өзүңдү өзүң жакшы көрүү бул бул тартип катуу болгондо гана өзүңдү өзүң жакшы көрүү барабар тартип болот экен. Мен бүгүн мисалы үчүн силерге макул болдумбу? Мен муну эбак эле планировать этип койдум. Мына могу жерге момундай кылам, момундай кийимди кийип барам. Бул бут кийим деп менин кызым үйгө кирери менен бут кийимин тазалап кирет. Себеби бул дагы тартип. Ошентип кызымды үйрөтүп койгом. Мен да кирери менен бутумду чечип, сразу тазалап, колубузду жууп, анан бетимди жууп, чечинип, кийимдерди илип, кирди сразу кирге салып, так экөөбүз отурабыз, экөөбүз мен ага 1 саат телефонго отурганга уруксат берем айпадына. Экөөбүз жарым саат китеп окуйбуз, жарым саат жазабыз, жатып атканда кыргызча жомок окуп беришим керек. 9:20 андан кеч калбай кызым укташы керек. Сизчи? Мен 10го чейин укташым керек. Анткени саат 6:59 тура аласыз да. Ооба, 10дон кечиктеп 11-12 болуп калат, кээде алганда уже бүттү, мен түнү бою уктабай чыгам. Бирок кээ бирде мындай жана жалкоолук бар да, жатып, бир сотка көрүп, же бирдеме бир сериалды көрүп коеюн деп түнгө чейин. Аны кантесиз? Баары 10 мүнөт жазылса сизде. Туура, бул тартип 5 күн болот. 5 күн момундай жанакы темирдей тартипти кармайм да, 6-күнү мынтип коюп коем өзүм, кааларын кыла бер деп. Уктайм, сериалдарымды көрөм, кинолорумду көрөм. Бирок ошол мисалы үчүн тартиптин арасында кино да бар да, мода жөнүндө кино көрүшүм керек, показдарды көрүшүм керек. 5 күнчү. Мен ошолорду кесипкөй эмелерди көрөм. Дем алыш күндөрү болсо эчтеке кылбай жатып алам. Уктайсыз? Уктайм, Бирок жөө басасыз, курсагым тойгузам, кайра уктайм, курсагым тойгузам, кайра уктайм дагы, анан кечинде уже кадимкисиндей эле 10 километр эметишим керек. Тиякта ботсат бар, ошол жерге басам. Бирок баскан менен жанакы 10 мүнөттүк гимнастиканы такыр калтырбайм. Анан кыргыздарда той бар, анан анча-мынча 100 грамм ичип коюп, мындай оорчулук болуп калат. Аны менен кантип күрөшөсүз? Мындай да, менин жакшы жерим мен такыр ичпейм. Тамеки да чекпейм, ичпейм дагы. Анан тойго барганда кадимкисиндей эле салатты жейм, мындай жеңил тамак болсо аны жейм, бүттү, ошону менен токтотом. Анан саатты карайм. Саатты карап, негизи 9:30 10 чейин кетип калам. Этти күтпөйсүз? Күтпөйм. Таарынбайбы? Жок, той элерин эметем. Бирок мурда аягына чейин отуруп, эт-бетти көтөрүп алып, үйгө келип дагы курсакты тойгузуп, баягы ит аягын жаламайынча ыраазы болбойт дегенде эле мен деле ошондой болчумун. Эртең менен туруп алып анан мынткен жакшы көрчүмүн да, мен тамак жөөм, мейли толо берем деген жакшы көрчүмүн. Ушунун баары банкроттон кийин өзгөрүлдүбү? Адам оказывается мындай өзгөрүп кеткен, бир стресс болмоюнчачы. Стресс болгондон кийин гана зона комфортодон чыгат экенсиң дагы, анан апей деп мынтип өзүңдү карап мындай апей деп анан мен ушундай эле болдум. Аябай стресс болдум, зона комфортодон чыктым, бирок ушунчалык ыраазымын. Азыр айтып атпайбы, азыркы Замира менен мурдакы Замира, тиги Замираны эметип койгом да, мындай көмүп койгом. Азыр таптакыр башка Замира. Таптакыр. Стресс жок өзгөрүлсө болду экен. Билбейм, сизде кандай экен? Мени стресс гана өзгөртүп да, стресси жок, канча жолу аракет кылып көрдүм өзгөргөнгө. Канча жолу, ой бир шылтоом түгөнбөйт да. Анан ортодон машина алайын дедим. Машина сатып алайын, болду эми, жетишет деп анан агамдын машинасын сурадым, бага 4 күнгө берип туруңузчу деп. 4 күн бою түшпөй койдум машинадан.
4 күн бою машинеде шылтом түгөнбөй койду дагычы. Анан болду, эч кандай машина жок, жөө жүр дедим. Жөө жүр, сен даяр эмескин деп. Анан билбейм, аз дагы машина айдап дагы көрүш керек болду. Мен машина алсам дагы өзүмө мындай нерсе коём. Бирок күнүнө 10 километр басасың деп. Мына үйгө чейин эсептейм, 5 километр жумушка чейин, кайра 5 километр машинага чейин таштап коюп машинаны, анан ошондон кийин гана да. То есть үйдөн машинага чейин келем дагы машинаны айдап алып жумушка келем, жумуштарды бүтүрөм машина менен. Анан кайра машинаны ошол жерге таштайм, кайра 5 километр үйгө басып башым керек. Эгер ушул тартипке көнсөм, анда алам. Көнбөсөм албайм. Түшүнүктүү. Кызыңызды 43 жашында төрөдүңүз, эконун артынан. Анан ошондо 44 жашымда. 44 жашыңызда даже. Ошондо бир маекте айттыңыз, андан кийин дагы бир баланы пландаштырып атам деп. Ошол план ишке ашмай болдубу? Болбой калды. Болбой калды, мындай катуураак айтканда түшүп калды деп айтсам болот. Андан кийин өзүмдү кыйнабай эле коеюн дедим. Жаратканыма ыраазымын ошо бир кызды бергенине. Эми азыр эми 52-ге чыктым, эми балага бере турчу витамин деле жок калды. Ошондуктан андан көрөкчө ошо кызымды сапаттуу кылып чоңойтоюн деп, тарбиялап, кыргызча, сөз түрдө кыргызча, азыр мындай экөөбүз көп макалдарды жаттайбыз, ырларды жаттайт. Кызым түшүнүп түшүнбөй бирок эметет да, мурда болсо такыр сүйлөй алчу эмес, түшүнө алчу эмес. Азыр ошо кыргыз мектепке берип, Кудай буйрса ошо кыргызча кылайлы деп атабыз. Айтып атпайбы, күнөө менде да бар күнөө. Ал менде да баарыбызда бар окшойт күнөө. Баарыбызда бар. Сизде да бар күнөө, менде да бар күнөө. Ооба, туура. Чоң рахмат, Замира айым, абдан мындай кызыктуу маек болду деп ойлойм. Мындай абдан кызыктуу нерселерди айтып кеттиңиз. Мен ойлойм, сизге чоң ийгилик, жанагы колледжди ачсаңыз, Шанелден бери келип, кыргыз кийимдерди, кыргыз чеберчиликти дүйнөлүк масштабка чыгарып, ошого күчүңүз дагы мындай темир тарбияңыз дагы жетет экен, көзүм көрүп атам. Биз ошону көрүп, кубанып, убакыт келгенде чагылдырып, ошон кыргыз элибизге көрсөтөлүк, Чоң рахмат сизге, ийгилик, күч кубат. Жанагындай хайп деген нерсени мен да жаман көрөм, ошондой хайптар азыраак болсун, мындай реалдуу жумуштар көбүрөөк болсун, Реалдуу жумуштар болсун. Чоң рахмат сизге, дагы көрүшөбүз. Сизге да рахмат, ийгилик силерге.